brightness. Every power plant is an environmental education base. Ош облусунун Кара Суу районуна таштандыны кайра иштетүү аркылуу электр энергиясын өндүрүүчү станция курула баштады. Бул үчүн Кытайдан атайын адистер келишти. Ош мунун ректору Кудайберди Кочобеков баштаган тиешелүү жетекчилер жана Кытайдын Сяммень Цинминь Energy Conservation Technology компаниясынын эл аралык бөлүмүнүн башкы директорунун орун басары баштаган делегация жолугушту. Анда тараптар долбоордун жасалып жаткан иштерин, алдыдагы пландарын талкуулашты. Бул станция Кара Суу районунда курулуп, аймактын экологиялык абалын жакшыртуу, таштанды маселесин чечүү жана электр энергиясын туруктуу өндүрүү максатында ишке ашууда. Анын алкагында станция саатына 6000 киловатт электр энергиясын өндүрүп, Ош шаары, Кара Суу, Ноокат, Өзгөн жана Араван райондору үчүн таштанды көйгөйүн чечүүгө жана экологиялык абалды жакшыртууга салым кошот. Эгер ал таштандыны экологияга зыян келтирбей утилизация жасалса, ал сөзсүз айлана чөйрөгө жана адамдын ден соолугуна зыян алып келет. Кытай мамлекетинде 20-25 жыл мурун ушул таштандыны экологияга зыян келтирбей кайра иштетүү долбоорлору иштеп баштаган. Азыркы учурда абдан жогорку деңгээлде бул долбоорлор иштейт, иш алып барат. Ош мамлекеттик университети ири өнөктөштүктөр аркылуу билим берүүнү, илимди жана өндүрүштү интеграциялоону улантууда. Шаардык жана регионалдык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлөрдү чечүү үчүн илимий иш-аракеттерди колдонууда. Бул долбоор университеттин гана эмес, бүтүндөй аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон маанилүү салымы болуп саналат. Мусор иштетүүчү завод курула баштагандан кийин ал жерде канча иш орундары пайда болот. Сөзсүз түрдө ошол биздин университеттин алдында ошол жерде иштей турган кадрларды даярдоочу кесиптер ачыла баштайт. Ал эми ошол кесипте окуган балдар ошол окуган мезгилде ошол жерден практикадан өтүшүп, өзүнүн тажрыйбасын көтөрө баштайт. Бул мындай жалпы караганда ошол билим берүү системасы менен өндүрүштүн ортосундагы дагы бир чоң олуттуу проект болуп калмакчы. Долбоорду ишке ашыруу үчүн Кытайдын компаниясы Ошму жана Кара Суу райондук администрациясы 2024 жылдын 1 августунда 3 тараптуу меморандумга кол койгон. Мээрим Айтмаматова, Бигелди Абчапаров, Ошму жаңылыктары. Курулуп калышына абдан кызыктар экендиктерин билдиришти. Анан менин көзүмчө ошол областтык жетекчилерге дагы атайын тапшырмалар берилди.